Тууга турган туубузга тийишпей эле жашасак жакшы болот эле да. Башка жумуштун баарын кыйратып аткансып. Эми туубузга барып, туубузду өзгөртөбүз, анан анын тиги желеги мындай, желеси мындай болуп калыптыр, анан андай болуп калыптыр. Бул деген түшүнгөн адамга коломто бир караганда. Космостон да караш керек да. Үстүнөн карасаң коломто. Ошол учурда кабыл алгандар эски киши дейт экенбиз. Эскилер ошо үстүнөн карап мындай билимдүүрөөк окшойт да. Азыр биз астынан эле карап алып ушул күн карама экен деп бирөө айтып койсо аны күн карама. Мен айттым бүгүн. Ким күн карама десе өздөрү күн карама. Өздөрү шайтан көпөлөктөй, парбана көпөлөктөй айлангандар. Эгерде жанагындай тик болуп кала турган болсо, бул уйгак болуп калат. Орусчасы лапух болуп калат. Бул нерсени дагы мындай абайлап эме кылышса жакшы болмок. Мен буга каршымын. Туу ошондой турган боюнча өзгөрбөш керек. Бул биздин мамлекетибиздин эң тамгасы. 30 эгемендүүлүк алган жылдан бери келаткан ушул биздин эң тамгабыз. Ал жерде туу туп-туура эле турат. Айтып атам мен, дагы бир жолу айтам. Эгерде тик болуп калса, арбайып, тарбайып кала турган болсо, бул кыргызчасы уйгак, орусчасы лапух болот. Курулуш тили менен айтса балгарка болуп калат да. Жана күн карама, о десе, ооба күн карама. Эртең бирөө келип, жо бул күн карама эмес экен. Бул коломто экен десе, коломто экен деп кете бере тургандар да. Ошон үчүн бул тууну кабыл алып атканда дагы ушул жерде окшогондор, мындан дагы бийиктер, мүмкүн мындан дагы кемдер, мисалы дейчи, баары ошол кызыл чеке болуп тартышып, талашып атышып, анан тууну кабыл алышкан. Бул жөн эле бир сүрөтчү келип эле тартып койгон, ошону чаптап койгон эмес. Бул жерде ар бир түс, ар бир нерсе өзүнүн жообу бар. Бул нерсени биз бүгүнкү күндө буга эмнеге жабышышты да калды билбейм. Мен түшүнбөй атам. Мен айткым келет. Туунун түсүнө өзгөртүү киргизип тарыхта калгандан көрө, туунун күчүнө өзгөртүү киргизип тарыхта калыш керек.